Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Украина менен Орусия ортосунда акыркы аптада кандай согуш аракеттер болду жана негизи эмне болуп атат? Ошондой суроо мен аябай көп алам комментарийлерде көрүүчүлөрүмөн. Ошон үчүн кайра кайрылалы ушул темага өткөн бир 4-5 күндү көрөлү. 4 күнгө мындай өзгөчө көңүл бөлөлү да. Согушту ошол тездеткен 4 күн болду, акыркы 4 күн анткени аябай тез соккулар күчөдү негедир. Соккулардын дагы өзүнүн мүнөзү дагы өзгөрүп жатат. Башына айынын 10-унда Нижнекамскийде Мунайын түбүнө сокку болду. Бул тастыкталган маалымат, адамдык жоготуу алгачкы маалыматтардан көп болуп чыкты. 13 киши каза болду бул жерден. 78 жарадар болду. Анан 39га чейин биринчи деп айтышкан, анан көбөйдү ал сан. Анан жатаканада каза болгондордун Орус бийлигинин маалыматы боюнча 9дан 13ке чейин болду да. Бул деген Украина Танеко мунай иштетүүчү комплексине тийгизгендиги билдирди. Шаарда өрт чыкты. Бул Татарстанда болуп атат да. Каза болгондордун арасында бала жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Биздин баягы тарабыбыздан жарандар бар. Бул маалыматты Орус бийлиги жарыялаган. Бирок кээ бир маалыматтар боюнча Украина баллистиканы колдонуп баштады туугандар. Ушундай бир маалыматтар тарап атат да. Анан 11-чи башоона айынын күнүндө баллистикалык сокку Запорожсталды токтотту. Ошол 7 ишкананын кызматкери каза болду, 21 кызматкер жарадар, шаар боюнча 24 жабырлануучу болду жана ошол өндүрүштүк иш токтоп калды заводдо. Сокку урулган учурда Метинвест ракета коңгуроодон кийин кызматкерлер баш калкалоочу жайга бара жатканда тийген. Окдары Зеленский Түндүк Кореянын баллистикалык ракеталары жана Орусиянын циркондору колдонулганын айтты. Москва болсо ракеталарды келип чыгышын ырастаткан жок. Орусиянын позициясы, Орусиянын коргоо министрлиги айтты, ишкана аскердик багыттагы материалдарды чыгарганын билдирди да. Бул доомат көз карандысыз текшерилген эмес эмгичек. Бирок ошол Орусиянын жообу деп айтсак болот да, ошол Танекого. Ошентип Запорожсталдын иши токтотулду толугу менен. Орусия ошого максатына жетти. Анан башана 11-инде дагы Воронеж жанындагы жаңы Wildberries хабына өрт чыкты. 2 орточо болду, 1 адам каза болду, украиндиктер кайра сокту да ошол эле күнү. Бирок кампанын аскердик максаты далилденген эмес. Албетте украиндиктер айтып атат, ошол эми азыр жоголуп кетти Wildberries, бирок буга чейин Wildberries'тен ошол оптоволокондук дрондордун кабелдерин сатып алса болот эле, дрондорду сатып алса болот эле, дрондордун камера, FPV системаларын, ар кандай баягы жабдыктарды, рацияларды, антенналарды, ошо ремонт кылуучу мындай кошумча тетиктерин дагы алса болот эле да. Камуфляж, баягы бут кийим жана башкалар Amazon'да деле сатылат. Андай нерселер Amazon'да деле сатылат, чын айтканда. Башка маркетплейстерде сатылат, бирок азыр негедир Wildberries'тен ал баракчалар жоголуп кетти. Бүгүнкү күнү ошол логистикалык кубаттуулугун 20-27% аз кылды деп айтылып жатышат. Бирок ал маалыматтар тастыктала элек, өзү да Wildberries айта элек аны. Ошентип баягы кээ бир маалыматтар боюнча Wildberries'тин 40-50% логистикасын, товарын жок кылса, андан ары Wildberries'ке иштегенге өтө татаал болуп калат да, банкротко да барышып калышы ыктымал. Ошол эле 11-чи күндө башона айынын Орск мунай заводуна сокку болду, ал токтоду, күйүүчү май чектелди. Ошол жерден Орскто чоң майды, күйүүчү майды кайра иштетүүчү завод болчу. Орусияда украиндиктер сокту. Өнөр жайлык таасири болду. 6 миллион тонна жылына паспорттук иштетүүчү кубаттуулугу бар болчу ушул заводдуку. 6 айга чейин импорттук жабдуудан улам мүмкүн болгон оңдоо мөөнөтү болуп калды. Ушул соккудан кийин ушунча убакыт кетет да, эми ал оңдоп алып келгиче. 80% 287 май куючу жайдын иштеп жатканы ошол жалпысынан 80% болуп калды да ошондо. Эмне болду? Украин дрондору өрт чыгарып, негизги жабдууларды бузду, мунай иштетүүнү токтоду. Колонналар ректификация же болсо баягы нефти фракцияларга бөлгөн колонналар жабыркады. Бул эң негизги жабдык деп эсептесек болот да. Аймак үчүн эмне өзгөрдү? Оренбург облусу, Орынбор, казакстар айтып атышат, Орынбор бул биздин жерибиз деп айтышат да көп учурда. Күйүүчү майды чектеп, өзгөчө кызматтарга артыкчылык берди. Анан жуп так тартиби тууралуу кабарланды. Эми бул аз болот да, баягы күйүүчү майлар. Анан алыс эле болду бул Украинада, ушундай Орусиянын тереңдигине келди, Казакстанга чейин мындай жакын болуп калды да бул сокку.
Башынан 12-синде дагы Новороссийскте бир операция 15 Украин системасы колдонулду дейт. Новороссийскте жаңы өзгөчөлүк куралды бир түрүндө эмес, ар башка алып жүрүүчүлөрдүн бир убакта колдонууда болуп атат. Ошо өзгөчөлүк ракета дрон ракеталары Long Neptune колдонулду дейт Новороссийск портуна. Поляница деген ракеталар колдонулду, Пекло, Барс дегендер. Анан абадагы учкучсуз аппараттар Мич дейт, Firepoint FP дегендер, Рамзай, Сичень, Траст дегендер колдонду, Хариок, Бобер, Лютый, Довбуш дегендер колдонулду. Деңиз дрондору да колдонулду. Ушул Бек же болсо безэкипажный катер деп коет, суучулсуз кеме десек болобу. Сарган жана Мамай дегендерди колдонушту. Украина билдирүүсү боюнча Зеленский айтты, курамын мекемелерди жарыялайды, кайсына тийген толук тизмени көз карансыз байкоочулар ырастай элек. Азырынча бул свежий, жаңы нерсе болуп атат. Бирок ошо менен Новороссийсктен катуу мындай жабыркоолорду алып келди да Орусиянын армиясына десек болот. Ошондо ошол Новороссийск порт бузулду, жок кылынган жок, бирок кескин баягы Новороссийсктеги иштеп жаткан жабдыктары порттуку жаракат алды да. 3 адам каза болду. Анын ичинде 8 жаштагы бала дейт. 24 жарадар жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча ушундай 2 дан терминалы ишин токтотту. Дан алып баруу Африкага да басаңдайт окшойт. Бул да ачарчылыкты пайда кылышы ыктымал. Шаар жана инфраструктура 4 ишканада 24тен ашык турак жай жабыркады, өзгөчө кырдаал режими кийгизилип, суу үзгүлтүккө учурады дейт да. Кемелер Украина Адмирал Макаров, Адмирал Эссен, Буян М жана Василий Буков кемелердин жабыркаганын билдирди. Бул кемелер калибрлі ракеталар менен атчу эле да. Ушул кемелердин ичинде ушуна атайын жабдык бар болчу. Калибр ракета бул деген америкалык Томагавктын клону десек болот, окшош өтө. Ошондой ракеталар менен Украинаны атып турган ошол кемелер, анан ошол 4 кеме тең ушундай бузулду дейт. Чөгүп кетүү жана оңдоонун масштабы көз карансыз ырасталган эмес. Чөгүп кетти деп айтса да болбойт азырынча. Жыйынтык Новороссийск порту жок кылынды деп украиндиктер булактар жазылды, бирок ал сөз тура эмес да. Ири сокку өрт терминалдарын токтошу ырасталды, бирок порт же флоттук жок кылынган эмес. Перл Харборго окшоп ошон үчүн кайра ишке кирет да тез арада. Анан ошол башоона айынын 12 күнү Зеленский жарыялады маалыматты. 745 километр квадратты басып алды Украина, кайтарды дейт да, кайра ошол Орусия басып алган жерлерден. Жергиликтүү ийгилик бирок бир апталык көрсөткүч эмес болуп чыгып атат да. Бул айтканы, эгерде байкасак, ошол 745 километр чачы 4 күндө алынган эмес, жана 750 метр квадрат эмес, албетте. Мындай кээ бир маалыматтарда айтылгандай 745 километр квадрат ошол 26 калктуу коңуш Украинанын баасы, ушундай баамдоосу боюнча Deep State карта көрсөтүп атат. Ошол 19 коңуш көзөмөлдө Украинаныкынын дагы 6 конушта сүрүп чыгаруу иштери жүрүп жатат, жана ошо согуш аябай катуу кызуу болуп атат ушул жерлерде. Акта Днепропетровск, Донецк жана Запорожье облустарына кесилишкен Александровский сектор болуп атат. Аймактын бир бөлүгү талаштуу же боз зона бойдон калууда, аякта Орусиянын аскерлери жышты дагы эле. Анан Орусиянын жарыяланган жоготуусу ушул операцияда болжол менен 9550 киши каза болду деп атышат. Ушул башоонанын ичинен 6600дан ашык жарадар дейт. Бул көз карансыз текшерилбеген украиналыктын баасы, ошон үчүн Орусия тарабы ал боюнча тактоону айта элек. Бул эмнени билдирет туугандар? Азыр контрнаступ тастыкталып атат. Эл аралык уюмдар, Согушту изилдөө институту жана башка ошол уюмдар айтып атышат. Deep State'тагы украиндиктер чын эле алга жылып атат. Контрнаступ мындай жандуу эмес, бирок аздан алдыга дегендей да. Анан башоонанын 13-күнүн карасак, ошо кечээки күн акта түндө 133 дрон 15 жерге сокту. Орусия кайра жооп берди Украинага. 133 дронду Орусия учурду. 111-ди Украина атып түшүрдү деп же басылды деп маалымат берди. 15 жерде сокку катталды да, баары өттү. Толкун курамы эң негизги реактивдүү шахеттерден турду. Гербера, пародия жалган буталар дагы дрондор колдонулду да. Анан 83% токтотушту, калганы өттү. Украинанын маалыматы боюнча нейтралдаштырылган буталардын үлүшү толук алдын ала зыяндын үлүшүнө барабар эмес дейт. Сыныктар, кайталанган чабуулдар жана топтолгон соккулар жерде баары бир зыян келтирди дейт да, келтирет деп айтып атышат. Ушундай шахеттерди токтотуш кыйын болот да, реактивдик.
Ошол эле башоона 13 күнүндө жүргүнчү поездине реактивдүү шахет сокку Одесса областынын Березовка районундагы локомотивге тийди деп айтып жатышат. 2 адам каза болду. 50 жаштагы машинист жана 41 жаштагы жардамчысы дейт. 340 жүргүнчү эвакуацияланды. Аны бир нече автобус, 12 автобус менен аны ошол жүргүнчүлөрдү эвакуациялашты да токтогон локомотивден. 67 өспүрүм дейт жүргүнчүлөрдүн арасында. Зеленский бул оператор бутан жарандык экенин көрбөй калышы мүмкүн эмес экенин айтты. Көз карансыз булактар объекттер менен курмандыктарды ырастайт. Бирок оператордун ниетин эмес да ошол албетте. Ошентип реактивдүү шахет колдонулуп жатат көп жана анын саны өсүп атат да ошо Орусия тарабынан. Дагы эле 13 башоонанын күнүндө кечээ Измаил жана Салават экспорт менен күйүүчү май терминалдарына Украина сокту да. Измаилге ошол Украина сокту, Дунай портуна Орусиянын чабуулу ошол порттук инфраструктураны бузуп, өрт жана электр өчүрүүсүн жаратты. Измаилдан экспорттун негизине айланып өтүүчү жол ошол. Аймактык тобокелдик Румыния 2 истребителин көтөрдү. Маалыматтар боюнча абадагы бута Румыния мейкиндигине 2 мүнөттөй болгон да. Ошол Румыниянын аба мейкиндигине Орусиянын соккусу кирип кеткен да, ракеталар, дрондору. Анан Салават Орусияга дагы ошол заводко дагы Украина сокку кылды, жооп катары десек болобу. Украина дрондору чек арадан 1300 чакырымдай алыстагы Газпром нефтехим Салават комплексине сокку урду. Ири өрт чыкты. Ошол нефть кайра иштетүүчү комплексте 74 миллион баррель жылына иштетүүчү кубаттуулугу болгон да. Алыстыгы 1300 километр болгону бул дагы көрсөтүп атат. Ошол Украина аябай соккуларды алыстатып атат. Күндүн стратегиянын байланышы Орусия Украина экспорттун дарбазаларына соксо, Украина Орусиянын кайра нефть иштетүүчү жана жабдуу тутумуна урууда да, ошентип бири-бирин согуп атышат булар. Анан кызыктуусу дагы ушул жерден негизи Украина акыркы күндөр миңден дрон менен согуп атат. Бир күндө 1000 дронго чейин согуп атат. Орусиянын маалыматы боюнча да. Элестеткиле, Орусияда эң чоң дегенде ошол 700-500 дрон менен согуп атат, украиндер болсо 1000 дронго чейин жеткирип атышат да соккуларды. Украина тараптан соккулар күчөп атат. Реактивдүү шахет аябай чоң проблема кылып атат украиналык аскерлерге. Ылдамдык кармоонун экономикасын өзгөртүп атат. Кадимки шахетти ошол PIS-1 сан деген писун деп коет, писюн деп айтышат украиндер. Ошол дрону мындай уруп түшүрөт эле, Jet Killer деген бар, жаңы прототиптер бар. 420 км/саатына, 370 км/саатына, 310 км/саатына учуучу. Эми жаңы реактивдик Jet шахет чыгып атат орустардыкы. Ал болсо 500 км/саатына учуп атат. Ошону бул писюнда, Jet Killerда жаңы прототиптер дагы сога албай атат. Ошон үчүн азыр жаңы ошол Jet шахеттер чоң маселе кылып атат Украинага, Орусия болсо аны санын көбөйтүп атат да. Айрым шахет аппараттарына албетте баягы пулемет менен атып түшүрсөң бул чоң жетишкендик да. Мындай мурун FPV менен башка ошо шахеттерди уруп атышкан, азыр болсо Украина тест тараптан ошо кайра кымбат ракеталар менен шахеттерди атууга өтүп атат. Бул деген албетте Украинанын кымбат Европа берген куралдарын абадан коргонуучу запастары аз эле, ошого маселе туудуруп атат да. Анан мобилдик топтор жетишпей атат шахеттерге такыр. Жана ошол эле 13-күнү кечээ башоона айынын кармоочу каражаттардын тартыштыгын саясий чектөөгө айланып жатат. АКШга суроо талап Украина тарабынан Зеленский билдирүүсү боюнча ПАК-3 запасынын үлүшү менен түшүндүрүлдү. Ошол 1% Зеленский боюнча Украина азыр болжол менен ушунча алат. Керек болгон көлөмдөн ошо 1% алып калат. 5% кышкы ракеталык кампанияны өтүүгө жардам бермек. 10% баллистикага каршы керектүүнү жаба алмак деп айтып атат да, ошо эгерде берсе АКШ. Бирок АКШ запастарын бербей атат. АКШ запастарына жасалган көз карансыз аудит эмес, бул Киевдин эле сөзү. Албетте Украина ошентип айтканда ким билет накта АКШда канча ушундай ракеталар бар экен. Согуш кайсы баскычта деп карасак, бул деген узакка созулган алсыратуу жана алыскы соккулар мүнөзүнө кетип калды согуш. Жергиликтүү демилге тилкелер боюнча өзгөрөт, бирок стратегиялык эч кандай мындай өзгөрүштөр жок. Фронтто алсак, ошол бир секторунун Украинанын жылышы болуп атат. Донецкте облусундагы орустар менен басымы менен катар жүрүүдө, бул орустар алдыга Донецктен жылып атышат.
биртиктүү бурулуш эмес, ар түрдүү көрүнүштөрдүн жыйынтыгы деп айтсак болот. Анткени украиндиктер да алга жылып атат, ошол Александривкадан, Донецктен орустар алдыга жылып атат да, ошондой бири-бирин мындай кайчылаш алдыга жылып жатышат. Аба тарапты карасак, эки тарап тең дрондордун санын, ылдамдыгын жана автономдугун көбөйтүүдө. Азыр дрондордун ичинде рэп да бар экен да, мындай кээ бир видеолорду карасак, аяктан учуп бараткан ошол шахеттин артынан түшкөн дрон кээ бир учурда рэптин астына түшө калып, иштебей калып жатат. Аба эки тарап тең дрондордун санын, ылдамдыгын жана автономдугун көбөйтүүдө. Коргонуу бир кармоонун баасы дайыма төмөндөтүүгө мажбур. Жаңы ошол, мисалы үчүн, Орусиянын рэптери шахеттин ичине орнотуп атышат. Артынан учкан FPV дрондор, мисалы үчүн, ошол рэптин астына калып, шахетте сого албай калып атат да. Анан тереңдик алыскы соккулар мунай завод, логистика, портторду жана деңиз объекттерин кургактагы согуш менен системалуу байланыштырды. Экономика боюнча зыян имараттарды кыйраштан тышкары өндүрүштүн токтошу, күйүүчү майнын чектеши жана экспорт тобокелди менен да көрүнүүдө да. Анан кээ бир ошол, мисалы үчүн, экономисттер айтып атат, Орусиянын нефтехимиясы бүгүнкү күнү 20% иштеп калды дейт да. 20% иштеп калды. Ошон үчүн бул нерсе согушту да токтотушу ыктымал дейт. Анан бул деген согуштун баскычтын баасы алсыратууга багытталган жогорку интенсивдүү мындай согуш өз ара алыскы соккулар менен толукталууда, туруктуу тондурууга өтүүнүн белгиси жок. Анан жакынкы 1-2 айда эмне болот ушул согуш деп суроолорду берсек өзүбүзгө, негизги сценарий эмес албетте согуш тоңдуруу. Эң ыктымалдыгы бул деген тараптар алсырайт аябай, дагы терең соккулар уланат, аскерлер жай жылат, бүт баягы инфраструктура, энергетика, порт, экономика бүт баары өлөт деп эсептесек болот. Мүмкүнчүлүк кандай болот? Чектелген жана туруксуз тыныгуу болушу мүмкүн. Кара деңиз, туткун алмашуу же айрым объекттер боюнча жергиликтүү келишим болушу мүмкүн. Бирок саясий жөнгө салуу болбосо тез эле бузулат бул албетте нерсе. Жана аз ыктымалдуулугу бар келечектеги нерселер бул фронтту толук тоңдуруу. Буга эч ким ишенбей калды серепчилерден. Согуш уланат деп эле баары айтып жатышат да. Мен дагы кошулам, кеминде 1 жылга чейин уланат деп ойлойм да. Анан согуштун Кыргызстанга азыркы жана келечектеги таасирин карасак, күйүүчү майдан биз 90% Орусиядан алчубыз. Ай 95 тартыштыкка келип калды. Орус мунай заводдору албетте токтоп калды бизге сатууну жеткирүүнү, кээ бир үзгүлтүктүү жеткирүүлөр болду, бирок жалпысынан токтоп калды. Ошо бекер 30 жыл биз ошол Орусиянын бензинине байланып отуруп турбуз. Биздин ошо бензиндик баягы бизнес саясатка айланып кеткен. Ошо кезде биз Орустан башка ким менен иштейт элек деген пикир калыптанган, эми көрүп атасыңар өзүңөр. Бир мындай себетке жумурткаларды салып турабыз да, ошо бизге түз таасир болуп атат. Баалар жана соода 11%га өсүп атат. Ошо кул жайында тез өсүп кеткен. Ушундай мунун баарын согушка жүктөөгө болбойт. Албетте өзүбүздүн дагы баягы аракеттер бар. Мисалы үчүн ошо акча массасы да 1 триллион сомго жетти дейт акыркы күндөр. Эми кошумча акчанын массасы, логистика жана тышкы баалар басымды күчөтүп жатат. Орусия ээптин негизги соода өнөктөш бойдон калып жатат азырынча. Ошол маселе болду. Акча которуулар 14%дан ашык ИДПге барабар. 26 жылдын 3 айында келген 220,3 миллион доллардын 200,8 миллион доллары Орусиядан болгон, мигранттардан. Рубль жана мигранттардын жумушу үй-бүлөлөрүнө киришесине түз таасир этет. Жана рубль олку-солку болуп силкинет деген дагы күзгө жакын божомолдор бар да. Анан санкциялык тобокелдик. Ошол евро биримдик 26 жылдын Чыңкуран айында Кыргызстанга каршы санкцияларда айланып өтүүгө бөгөт коючу механизмди биринчи жолу колдонду. Теке айында бир Кыргыз банкына операциялык тыюу киргизди. Банктар менен экспорттоочулар комплаенс чыгымдары эми өсүп калды да. Элестеткиле. Согуш улана берсе, биринчи бул Орус мунай иштетүүчүнүн бузулушу, күйүүчү майдын кымбатташы же тартыштыгы калат, өсөт. Башка жерден нефти алып баштабасак. Экинчиси Орус экономика жана рубль которуулар менен миграциянын туруксуздугу болот. Биздикилер барганга бөгөт болот. Рубль да түшөт да. Азыр дагы маалымат айтып атат, биздикилерде толугу менен Түндүк Кореядан келген 40 кыздарды алып келип, аялдарды иштетип жатышат өндүрүштөрдө дейт. Анан санкциялардын күчөшүшү да мүмкүн, банктарга маселе болот, ошол экспорттоого жана өлкөнүн беделине көбүрөөк басым кылынат го деп божомолдоолорду да күтүп атабыз да, ошондой.
Ошон үчүн кыска мөөнөттө ошо бүт согуп атат да, бүт нерсе ошо Украина менен Орусиянын ортосунда болуп аткан. Украинанын ийгилиги Орусиянын экономикасынын кыйрашына кошкон салымы Кыргыз Республикасында экономикасына катуу мындай сезимдүү мындай басым кылып атат. Ошон үчүн туугандар бүт дүйнө менен иштеш керек болчу башынан. Орусча гана сүйлөбөй, англисче үйрөнүп, башка тилде үйрөнүп, ошо кошуналарыбыздын, башка кошуналарыбыздын тартиптерин билип, англис мейкиндигине сатканды үйрөнүп, Кытай тилин үйрөнүп, Кытайдын эрежелерин окуп, Кытайга экспорт, импорт кылган операцияларды мындай жаттап, алардын талаптары менен мисалы үчүн жасап, бүт жака соода кылышыбыз керек болчу. Мисалы үчүн өзбектер ушундай кылат, алар ЕАЭПте да кирген эмес өзбектер. Москва менен да карым катнашы жакшы, ошо менен бирге бүткүл дүйнө менен иштешет. Каалаган Америка дейсиңби, Америка менен иштешет, Европа дейсиңби, Европа, Иран дейсиңби, Иранда көп аябай өзбектер иштеп жүрөт. Афганистанда бир канча соода үйлөрүн ачты бүгүнкү күнү. Анан ошо Кытай менен да иштеп атат. Мынакей өзбек туугандар ЕАЭПте да эмес, эч ким менен мындай катуу мындай карым катнашты бузган эмес, иштеп жүрүшөт, байып атышат. Албетте бензин өзүнөн чыкпагандыктан аяктан да бензин өтө кымбат, биздикинен да кымбат. Бирок эчтеке эмес, акырындап баягы жашылдандырууларды өткөрүп атат, күн батареяларын орнотуп, электромобилдердин санын көбөйтүп, ошоно ишкерликти дагы санын көбөйтүп атышат да. Анткени мамлекет бул салык биринчи орунда. Ошон үчүн туугандар, мен айтып кетер элем, бүгүнкү күнү бизге ошо Өзбекстандан да үйрөнүш керек, диверсификация кылыш керек. Баягы нефттерди ар кайсы өлкөлөрдөн алыш керек, электромобилдерге тез өтүш керек жана ар бир жараныбыз баягы башка өлкөлөр менен дагы иштечү бизнестерди жасаш керек да, экспорт, импорт изилдеп аларды. Алга эмне керек? Албетте ишкер болуш керек. Ишкер өзүнүн ишин чоңойтон десем, бизнес план түзүш керек болот да. Ошон үчүн рекламага өтүп кетейин туугандар. Сиздер менен Искендер Шашиев болду, саясаттануучу, экономист. Силерге ишкер болсоңор, силерге бизнес план ТЭО керек болсо, видеонун сүрөттөмөсүндө биздин номерлер бар. Аяка чалгыла, жазгыла, бизнес план жазып беребиз да. Ишкерчилигиңерди кеңейткенге жардам беребиз. Албетте ошол компаниябыз 23 жылдан бери иштеп жүрөт, ар кайсы тилде жазып беребиз. Банктар, инвесторлор, партнерлор, кээ учурда мамлекет сурап калат бизнес план, ошондо бизге келсеңер болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, силер кандай ойлоп атасыздар? Согуш эми мындан ары кантип уланат, кандай жыйынтыктар болот? Ушу дагы бир жыл уланабы мен ойлогондой? Же башка серепчилер ойлогондой 5 жылга чейин уланабы? Же ушул азыр Орусиянын экономисттери айткандай тез арада бүтөбү, анткени экономика такыр кыйрап атат деп ыйлай башташты да. Ошол пикириңерди билдиргиле. Анан албетте кээ комментарийлерим жазып калышат, ошол Орусия мощь, сен деген туура эмес маалымат берип атасың, Западтан маалымат берип атасың. Жок туугандар, көпчүлүк булактардын көбү Орусиядан алынган. Мен деген Орусиянын массалык маалымат каражаттарын да окуйм, карайм, аяктан да ушундай маалыматтар келип атат да. Андай эмесе, эмки видеолорго чейин.